Өзүнчө индукция кубулушу. Өзүнчө индукция кубулушунун маанисин байкоо үчүн кийинки орнотууну колдонолу. Алдыбызда электр чынжыры эки күйгүзүлгөн жарыш жайгашкан лампалардан турат. Биринчи лампочка ток булагына реостат менен удаалаш туташты. Экинчи лампочка ток булагына удаалаш соленоид, тагыраак катушка индуктивдүүлүгүнө туташты. Эгерде чынжырды туюктай турган болсок, анда реостат менен удаалаш туташкан лампочка дароо эле күйөт. Ал эми катушка менен удаалаш туташтырылган экинчи лампочка кечигип күйөт. Биринчи жана экинчи лампочкаларда убакыттын көз каранды болгон электр тогунун күчүн графикте көргөзсө болот. Экинчи лампадан жана катушкадан өткөн электр тогу Ленц эрежеси боюнча өзүнүн магнит талаасын пайда болуусуна алып келет жана токтун өсүшүнө тоскоол болот. Бул кубулуш өзүнчө индукция кубулушу болду. Эгер бул туура болсо, анда электр чынжырын өчүрүүдө электр тогу азайып, бул кубулуш боюнча индукция кубулушунун электр кыймылдаткыч күчү пайда болуп, токтун күчүнүн өзгөрүүсүнө тоскоол болуп, аны колдоо керек. Демек, экинчи лампа бир аз кечигип өчүү керек. Инерция кубулушуна дагы окшоп кетет. Тагыраак тынч абалда турган нерседе дароо ылдамдык бере албайбыз. Өзүнчө индукция кубулушунда дагы электр чынжырын дароо күйгүзүүдө токтун күчү дароо бир мааниге ээ боло албайт. Убакыттын өтүшү менен көбөйөт.